Ассаламу алейкум. Боюнда бар кезде ич чоюлуп, кесилип, так болуп калат. Ошону лазер же болбосо атайын уколдор менен өз калыбына келтирсе болот экен. Ошого шарият кандай карайт? Алла разы болсун. Болот? Бул ден соолук үчүн. Кайра өзүнүн калыбына келтирген. Алхамдулилля. Шарият буга каршы эмес. Ден соолугуңузга пайдалуу нерсеби? Буйрат. Устаз, жубайыңыз экөөңүздөрдүн бала тарбия боюнча үй бүлөлүк методдоруңуздан бөлүшүп кетпейсизби? Аллаху акбар. Үй бүлө. Мен сіздерге Чубак Дамла мархум рахматулла алейхтин устазы доктор Мухаммад Саид Бухари Меккеде убагында шарият факультетинин деканы болуп турган көп ажыларыбыз билет. Ошо кишинин бир сөзүн айтайын. Айтат, ушу балдарды тарбия кылып эч колумдан аракет кылам, тияк-бияк болбойт дейт, анан ооруп калдым дейт. Бир жа паралич болупчу. Я Алла, эми кандай болот экен балдар кыздарым менен тарбиялап? Саңа таштадым. Я Алла, өзүң амандык менен, адеп менен жакшы тарбия кылып бергин деп Аллага тапшырдым дейт. Кудайга шүгүр дейт, бүгүн көзүмдүн карайгы дейт. Алхамдулилля. Балдарында мен да көргөм, келген ата-энесинин көзүнүн алдында турат да. Ошон үчүн негизи Аллага тапшырыш керек. Негизи кандай? Аллага тапшырыш керек. Ана биз эми себеп болгонубуздан, колубуздан келген дуаны кылышыбыз керек. Балдарга дайыма дуа кылыш керек. Туган, бу дүниөнү эле сурай бербең, балдардын ыйманын сураңыз, динин, таквалыгын, ахиретин сураңыз. Сөзсүз. Ибрахим пайгамбарлар балдарына дуа кылат эле. Пайгамбарлар дуа кылат эле. Не деп? Ушу балдарым намазхан болсун деп дуа кылат эле. Ибрахим пайгамбар. Я Алла, мынакей балдарымды таштап кетип атам Меккеге. Булар бул жерде намаз тургузсун деп. Я Алла. Ошон үчүн балдарга дуа кылышыбыз керек. Үчүнчү, анан алхамдулилля кичине үйдө канча болсо, мүмкүнчүлүк болсо, балагатка толо элекпи, кичине намазга кошо жыгыңыз. Daaratка, намазга, кичине таалимге. Бизде деле үйдө ушундай. Жалпы мусулмандардын үйүндө катарында эле, алхамдулилля, музыка, даңгур жок. Кээде телефон эме атым эле, мультфильм, фильмдер эле болуп калбаса, атак бирок күн сайын Куран окушат. Эртең менен сабакка кетерден алдын алардын ошол Кураны. Аны мектепке барышат. Мектепке барганда да аларга да айтып турабыз анан. Кыз балдар кичине жоолук менен балдарга салам айтып, тияк-бияк адептерди турганда, кечинде учур менен мына болот, мына болбойт, насааттар. Аларды анан кийин аз болсо да азыр эми шаарлык болуп калышты да, жалкоораак. Ошон үчүн сөзсүз бут кийимди, тизгенди, түздөткөндү, колго суу куйганды, жана башка өзүбүздүн мына урп адат, каада салтыбызды дагы, булардын баардыгы маданиятыбыздын ичинде, аларга дагы аз болсо да кичине тарбиясында да. 5 убакыт намаздын бирөөсү каза болуп калса, имамчылыкка өтсө болот. Ибрахим алейхиссаламдын отко ташталганы жөнүндө айтып бериңизчи устаз. Бул узагыраак болуп кетет. Мейли. Ибрахим пайгамбарды билесиздер да, Ибрахим пайгамбар ким? Пайгамбарлардын атасы. Бани Исраилден канча пайгамбар келсе, 1000 деген, ошонун баарынын атасы Ибрахим пайгамбар. Бани Исмаил пайгамбардан Мухаммад алейхиссалам келди, бул кишинин атасы дагы ушундай. Ма кана Ибрахим яхудия ва насрания, валакин кана ханифа муслима ва ма кана минал мушрикин. Ибрахим пайгамбарды баардыгы талашат. Жөөттөр, еврейлер. Ибрахим еврей болгон дейт. Христиандар, Ибрахим христиан болгон дейт. Мушриктер, Ибрахим мушрик болгон дейт. Бирок Алла айтат, бул жөөт дагы, христиан да, мушрик да болгон эмес. Ибрахим пайгамбар түз жолдо, обогон тияк-бияка, кыйшыкчылыкка баспаган, Аллага моюн сунган мусулман болгон дейт. Ибрахим алейхиссалам ар бир пайгамбарга өзүнө жараша сыноо берилет экен. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз айтты да:
Aşaddun nas bala'an al-anbiya. Thumma fal-amsal fal-amsal. Ay. Сыноого, ең катуу сыноого кабылгандар пайгамбарлар болот. Андан кийин пайгамбарларга жакындар болот. Ошентип кете берет дейт. Ибрахим пайгамбардын сыноосу бир өзүнчө эле китеп, өзүнчө Аллаху акбар. Не деди Ибрахим пайгамбарга? Бир азыр сиздин сурооңузга ылайыктуу айтайын. Намруд өзү кудаймын деген да. Бир Фираун кудаймын деп чыккан, бир Намруд кудаймын деп чыккан. Кудай сактасын, бир арыстан алай чыкты да дагы. Тоба, тоба, ya Allah, ya Allah. Allah hidayet versin ya Allah. Namrud, ağa көп davat berdi. Bolbodu. Andan keyin ne dedi? İbrahim'di ушундай bir жазалайлы бүткүл дүйнө көрсүн. Что будан кийин бирөөнүн дагы эрки көтөрүлбөсүн деп бир канча ай отундарды жийди. Буйрук берди барына жыйдырды. Толуп кетти. Риваяттарда келет. Ушунчалык отунду жийди дагы, болгондо дагы отко күйгүзүп, азаптап, бүткүл дүйнөгө эскерти, тарбияны берейин деген да. Намруд кандай күчкө ээ депчи. Отту жакканда, ал убактанда өзүнө жараша керосиндери болсо керек да. Үстүнөн ошол ысыктыгынан, жалынынан канаттуулар учуп өтө албай калган экен. Канаттуулар. Аз кээде шейтан чамчыда пожарды көрүп каласың да, үстүнөн учуп эле жүрөт. Чымчык-пымчыктар, тияка, буяка, көк учкөндөр. Эми элестетиңиз, өтө албай калган. Ушундай отко таштаганга Ибрахим пайгамбардын колун байлап, путун байлап, ыргытканга келгенде ысык да от. Ортосуна түшпөйт, жерге түшүп калат. Катапуль ошондо булар чыккан. Биринчи катапуль Ибрахим пайгамбарды ыргытканга чыгарылган. Катапуль мондай туруп ырта турган. Путу колун байлап, буну шайтан үйрөткөн буга. Келип ана путу колунан неме болуп кетпесин деп. Ыргытканда ыргытайын деп калган. Асманда периштелер ызычуу болуп кеткен. Я Алла, жер бетинде бир гана сенин сүйкүмдүү бендең. Ушуну отко таштап атат. Алла субханаху ва тааля айт. Мейли жардам берсеңер барып бере бергиле. Алла да кудретин көрсөткөндө каалаганда. Болбосо бир шамалды берсе өчүп калмак. Бир жамгырды берсе, вообще, карды, мөндүрдү бере турган болсо, аны жөн эле битирсе болмогон. Бирок Алла субханаху ва тааля башкача кылды да. Кыямат күнүнгө чейин сабак болсун деп Куранда зикир кылды. Анбия сүрөсүндө келет. 69-аятында. Ибрахим пайгамбарга корккон жок Отко кетип атат, от алдында. Күйүп аткан отко кетип атат. Колу буту байланган. Хасби Аллах ва ни'мал вакил. Дуасы ушу болгон. Алла мага жетиштүү. Ишти оңунан чыгаруучу Алла кандай гана жакшы вакил ал, өкүл. Периштелер келген, периштелер сураганда Ибн Касир, Ибн Аббас разияллаху анхумадан айтылат да. Периште Жабраил алейхиссаламга Алла Тааладан жардам беребиз деп урсат алып келет да. Ибрахим, кажетиң барбы дегенде, амма илайк фала. Кажет барго, бирок силерге кажетим жок дейт да. Кажети кандай жок отко ырытылып атса. Бирок силерге кажетим жок дейт. Алла Таала мага жетиштүү дейт. Хасби Аллах. Ыргытат. Ыргытканда Алла субханаху ва тааля кудретин көрсөтөт, кыямат күнгө чейин келе турган инсандар көзүн ачсын. Алла сактайм дей турган болсо, отту гүлзар кылып коет. Бак кылып коет отту. Сактайм дей турган болсо. Алла жок кылам дей турган болсо, бактын ичинде өлүм берет сизге. Кан сарайдын ичинде берет. Жыргап атканда берет баны. Башы менен саят. Жерге жуткузуп берет. Ыргытканда. Алла Таала кулна я нару куни барда ва салама аля Ибрахим. Эй, от деп Алла буйрук берди. Отко, ошо күйүп аткан отко буйрук берди. Куни барда, муздагын деди да. Суук болгон деди.
Суук болгондо ошо өкүм келгенде бүткүл дүйнөдө от өчүп калган. Бүткүл дүйнө боюнча от өчкөн дейт. Экинчи өкүм келбегенде Ибрахим пайгамбар сууктан өлүп калышы мүмкүн эле. Салама деген өкүм келди. Анчалык сен суук болбо оорутуп кое тургандай. Саламаттуу, ден соолукка пайдалуу. Устазыбыз айтат эле, эрте жазда, апрелде, айылда бакка чыксаң, кичине суугураак, бирок аябай жагымдуу да. Ушундай го? Ошондой суук болду дейт да. Салкын эми кандай болот. Мынакей. Ибрахим пайгамбар 40 күн болгон. Канча күн болгон? Азыр 40 күнгө даватка чык десе болбойт атпайбы? 40 күн болгон. Кеттик мейли. Эркектерге үй жайы, мал мүлкү жок болсо да эки аял алганга мүмкүнбү? Менин жолдошум Москвада башка аялга үйлөнүп алган. Мен каршылык көрсөтсөм да болбой жашап жатат. Менин 5 балам бар. Ата энеси менен кайным бала чакасы менен болуп чогуу турчумун. Үй жай жок болгонуна байланыштуу менин да сабырым калбады, кетип калдым. Күйөөм менен урушуп кетип, мага ал аялдын айынан көп азап берди. Сен чыдашың керек. Мен баары бир экөөң менен тең жашайм деп атат. Мен жашабайм. Мага Алланын алдында күнөө жокпу? Рахмат, суроомо жооп алганым үчүн. Үй жайы, мал мүлкү жок болуп экинчи ай алганга уруксат эмес. Уруксат эмес, таптак уруксат эмес. Качан экөөнүн тең өзүнчө турак жай, тамак аш бардын камсызданган мүмкүнчүлүк болгондо адилеттүү карай алса, анан шарият макулдугун берет. Жөндөн жөн эле бирөөгө зулумдук кылганга шарият жок, макулдук бербейт. Андайларды токтоткула деген шарият. Суром, кыямат күнү өлгөндөр жайга коюлабы, кандай болот? Өлгөндөр жайга коюлба, жайдан тирилет. Кыямат күнү бардыгы чыгат. Бардыгы тирилет. Мага ала оорусу чыгып кетти. Мен дарыланып жатам. Бирок кетиши кыйын болуп жатат. Мен сурайын дегеним, мен алы турмушка чыккан эмесмин. Кээ бирлер айтат, ала оорусу болсо, кийин турмушка чыксаң, нике окулса деле, сенин жообун жазып берсе, ага динге уруксат берет дейт. Ошол чынбы? Ушул жөнүндө кеңири айтып берсеңиз. Алла Таалам шифа берсин. Кээ бир адамдарда эми бул инсандын өзүнүн менен эмес да, Алла Тааланын тарабынан суроо. Пайгамбарыбыздын доорлорунда деле, кийин табийиндердин доорундо деле ушундайлар болгон. Бирок негизги туган биз имандын мындайча саламатта болуп, мунафыктын, куфурдун оорусу менен оорубайлы. Күнөөнүн оорусу менен оорубайлы. Муштек эмес бул немелерден. Бирок албетте тиги эгерде жакпаса, шариятыбызда талак уруксат берилет. Талак бар. Дүниөнүн себебинен эмес, шар'ий себептен ажырашка жашабайбыз дей турган болсо, ага деле уруксат бар. Маркум Абдулла шейх менен кайсы жылдары тааныштыңыздар эле дейт. Абдулла шейх, мына Алла Таалам рахматын алсын, машаалла, барыңыз көп эле адамдар билет. Балыкчыдан Алла Таалам даражасын бийик кылсын. Бул киши менен биз 95-96 таанышкан элек. Точно азыр эсим жок, ошо 95-96 жылдары. Ажеке, менин 7 айлык боюмда бар. Намаз окуйм, даарат алганда, бутумду жууганда, саждада кыйналып жатам. Кандай кылсам болот? Же төрөгөндөн кийин окуймбу? Алла ыраазы болсун сизден. Жок, отуруп эле окуңуз. Буту жууганга, мисалы, жок, суга салып деле койсоңуз деле ошол эле жетет. Бардык жерге суу жетсе болду да. Эгерде ушундай болсо, бирөө бала чака болсо жууп берип койгону деле жакшы. Кыздарыңар болсо, балдарыңар. Эгерде күйөөсү ушундай моментте буту боюна кыйналып атат, күйөөсү жууп берип койсо соо болот. Ортосунда мухаббат болот. Бары. Анан бул жерде баягы отуруп эме кылганда ич кыйналатын болсо, туруп отуруп окуганда рүкү саждада. Отуруп эле окусун. Шарият уруксат берет ага. Ассаламу алейкум. Кошуналар сыйкыр жасатып кыйнай берсе, ошол жерден кетиш керекпи? Аябай кыйналып кетти. Жок, ал жерде дуа кылып, сыйкырын токтотуп салгыла. Эгерде күчүңөр жетпесе, чындап эле алардан таасири боло берсе, анда кетип калсаңыз деле болот. Устаз, чагымчыл кайнэжем бар. Учурашсам эле балесинде калам. Жашообузга кийгилише берет. Учурашпай койсом болобу? Кайнэже махрамбы? Жок, кайнэже бул убактынча да бул намахрам эле.
кайын эже махрам болбойт. Албетте мына эми учурашпай койсоңор болбойт. Эгерде мамиле, характер келишпесечи эки нерсени таштабаңыз. Дуа салам. Ассаламу алейкум болду. Ал менен көпкө чейин сүйлөшпөңүз, мамиле кылбаңыз. Жана аны дуаны таштабаңыз. Мен Москвада частный ишканада иштейбиз. Өзүм 5 маал намаз окуйм, бирок чогуу иштеген жакын туугандарым ишканадан нерселерди сурабай уурдап Кыргызстанга жөнөтүшөт. Анан туура эмес иштерди жасашат. Мен болбойт, арам болуп калат деп көп айтып келем. Жаман көрүнүп бүттүм, укпайт. Мен өзүмдү күнөөлүүдөй сезе берем. Кайтара албай жатам. Деп эмне кылсам болот? Күнөөлүү болбоймунбу? Жооп берип коюңузчу. Жок, күнөөлүү болбойсуз сиз. Сиздин мойнуңузда айтуу, түшүндүрүү гана болду. Нары амал кылбай койсо, ал өзүнө жооп берет. Мусулман эместердин мүрзөсүнө барып христиан ограждениясын боёп берип акчасын алса болобу? Жакшы эмес. Таксиге мамлекеттен патент албай, салык төлөбөй иштесе, бардык кыргыз жарандарынын акысына кирген боломбу? Кирген болосуз. Төлөш керек. Мыйзамды сыйлаш керек. Аскердик ант бергенде конституцияны жана мыйзамдарды ыйык сактайбыз деп ант бергенбиз. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуп алсак, кафара төлөйбүзбү? Жок, кафара төлөбөйбүз. Кафара ал ибадатта гана. Ибадатка маселесине гана тиешелүү болот. Эми кафара деп өзү күнөөнү жабуу деген сөздө келет. Орозодо мисалы жеп алды, ошолорго кафара, ант ичти, анын кафарасы болот. Анан мына жерде эгерде конституция мыйзамдын антын бузуп алсаңыз, буга кафара жок. Буга кафара жок. Буга жөнү тооба истигфар эле. Себеп бул да бир убада да. Мамлекеттин мыйзамын сактайм деп убада бердиңиз эле. Эми бул сөзсүз кечирим сураш керек Алла Тааладан. Үйлөнгөндөр нике күбөлүгүн албай койсо, мамлекетти алдаган болуп ахиретте жооп береби? Эми эмне себептен албай коюп атат? Акчасы жокпу? Же башкабы? Буну караш керек да. Эгерде акчасы жок себептен болсо, эч кандай бул күнөөлүү болбойт. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп туруп дагы алар алса, албаса, анда башка онун ниети болушу мүмкүн ал. Ошого жараша болот да. Мыйзамды 100% толук сактап бузбай жашоо оор экен. Мисалы, жолдун бир жагынан экинчи жагына өтүү үчүн мыйзамды бузбайын десең, 300-400 метр жакта пешеход бар, ошол жактан өтүш керек. Ал жака чейин баспай жол эрежесин бузуп, уруксат берилбеген жерден жолдун бир жагынан экинчи жагына өтүп кетебиз. Эч кимге тоскоол болбойбуз. Жана ушул сыяктуу мыйзам бузуулар көп эле. Ушундай мыйзам бузуулар үчүндө жооп беребизби дейт. Аллах, жакшы неме кылсыз. Бул бардыгыбызга тиешелүү. Биз бүгүн ушуларды Япониядан, Америкадан үлгү алышыбыз керек да. Өзү булар бизден үлгү алып жашаш керек эле өзүчү. Булар бизди карап жашаган өзү учурдачы. Бирок азыр биз ушундай узак болуп кеттик динибизден, буларды карап калдык да. Ушунун аты кордук деп коет. Качан башкалар сизди карап жашаса, ушунун аты иззат деп коет. Жөнөмдү көкүрөгүнө кол коюп келиңиз, ал эмес, ал устукан тарткан. Сиздин жашооңузду карап туруп суктанып жашай турган болсо, бул ушуну авир дейт, ушуну авторитет дейт. Сиз башканыкына карай турган болсоңуз, буну кордук дейт. Мына жерде караңыз. Саудияда канчанчы жыл экен? Так. 2010 жылдан тегерегинде да бир аксакалды жума күнү уруп кетти. Анын жаназасын окуп койдук. Бирок адам өтпөй турган жерден өттү да. Ошонун кунун төлөт да. Толук эмес, жарымын төлөдү, жарымын төлөгөн жок да. Себеп ошол водительден дагы бул жерден ката кетти, пешеходдон да ката кеткендиктен жарым кунун төлөнбөдү да. Мыйзам мынандай экен. Меккеде. Ошон үчүн туугандар, кичине узак болсо деле биз мына маданиятка эртеби кеч баары келишибиз керек. Ушу тартипке келишибиз керек. Эми анча-мынча тияктан эч ким жок, жүгүрүп өтүп алсаңыз, истигфар кылып кое бериң эми, эмне кыласыз? Алар бул жактан жөө жүргөндөр аша чаап атса, тияктан машина айдагандар аша чаап, пешеходду ham уруп атат. Кызылдан да уруп атат.
остановка турса аны да уруп атат. Мына ушу баарыбыздын аша чапканыбыздан жыйынтыгы ушундай чыгып атат да. Намазда турганда өзү уга турган деңгээлде күлүп жиберсе, намаз бузулат дейт го. Ошондо намазды токтотуп кайра башынан окуш керекпи? Күлүп берсе, намаз бузулат. Намаздан чыгып кайра баштан киришиңиз керек. Эгерде бир рекет окуп бүтүп алган болсоңуз, анан күлүп бердиңизби? Баштан киресиз дагы, кийин окугандан кийин бир рекетиңизди кайра окуйсуз. Эгерде каткырып берсеңиз, үнүңүз чыгып кетти, башкалар да угуп калды да. Анда намаз да кетти, даарат да кетти. Барып даарат алып келип, анан намаз окуйсуз. Жашыруу нике жөнүндө маалымат алсам дедим эле. Жашыруу нике бизде жок таксыр. Устаз, менин бир кызым бар, алхамдулилла, 1 жашта. Кызымды апам мен алам деп жатат. Апамдарга барса ыйман тарбиясын албай чоңойтот деп күнүгө ушуну ойлоп жүрөгүм кысылат. Бербейм деп айтайын десем, апамды тарынтып аламбы деп корком. Сураныч насаатыңызды айтыңызчы, кандай кылсам туура болот? Кичине чоңойтуп анан бериңизби эле, же болбосо азыр болсо кабарлаштырыңыз. Кандай болбосун, апаңызды да наразы кылбаңыз, апаңызга да туура түшүндүрүңүз. Бирок баланын тарбиясы действительно туура эле. Бирок мен ойлойм, азыркы иншалла сизди тарбия алган апа баланы деле ошондой эле тарбия алат го дейм. Андан жаман тарбия кылбайт эне. Мен намаздан кийинки зикирди адашып кетпейин деп 2 колум менен эсептечү элем. Кийин бирөөдөн угуп калдым. Сол кол менен тартса болбойт деп. Ушул жөнүндө түшүндүрүп бересизби? Болот, боло берет. Сол кол менен дагы. Кыямат күнү пайгамбарыбыз айткан, манжалар менен эсептегиле деген зикирдичи. Ушулар күбөлүккө өтөт деген да. Оң кол дагы өтө берсин, бул дагы өтө берсин, зыяны жок го. Көбүрөөк күбөлүк болсо жакшы да. Албетте садака боюнча хадистерде маалым болот, оң кол менен берсин деп келет. Ошон үчүн иншалла кээ бир адам мисалы оң кол туруп деле сол колго өтүп алса, ал жакшы эмес. Качан оң кол зайын бул дагы анда эки өтөң боло берет. Пайгамбарыбыз амалдардын, маанилүү иштердин бардыгын оң жактан баштаганды жакшы көргөн. Биз семьябыз менен умрага баралы деп жатканбыз. Апабызды алып барсак болобу? Альцгеймер оорусу менен ооруйт. Кичинекей баладай, унутчак, кайда жүргөнүн билбей калат. Бизди дагы кээде тааныбай калат. Умранын правилаларын өзү аткарып албайт. Барса болобу же толук акыл менен баруу керекпи? Эми бир аз акыл жеткен болсочу, силерди тааныйт, як-бияк кылып, Аллаху акбар, бисмилlah айтат, лаббайк айта алат. Алып барсаңар жакшы болот. Аны таптакыр ага дагы болбосо, анда ага милдеттүү эмес. Мен мурда намаз окучум, азыр эч эле баштай албай жатам. Намаз окуп баштаганда эле өзүм оозумду ачып эстей берем. Же ошол учурда даратым бузула берет. Шайтандын васвасасынан кантип кутулса болот? Ыйманымды бекемдөөгө дуа кылып коюңузчу суранам. Бул адам эстейт го, бул шайтандан. Пайгамбарыбыз айткан, бул шайтандан деген. Ат-тасаввуф минаш шайтан. Адам алсырайт, жалкоолукка тартат да. Ошон үчүн айткан, ким эстей турган болсо, колунан келсе оозун ачпай кетирсин деген да. Эгер таптакыр уже өзүнүн күчү жетпей калса, анда колу менен жапсын деген. Оозун деп ача турган болсо, шайтан кирип кетет деген. Бизде сабак болуп атат, Сахи Муслим окуп атабыз. Бир окуучу ушуну эстеп калды, оозун ачыпчы. Оозуңду жап деди эле устаз. Анан жаап калды. Ачып туруп анан жаап калды. Эми киргенден кийин чыкпасын деп жаап атасыңбы деди. Бир риваятта деген зара кылып берет дейт. Ошон үчүн оозду деп эндире эле келдирип айтып ача бербеш керек. Колдон келишинче жаап калыш керек. Мүмкүн болушунча эми карап турупчу. Намазда отурган болсо, оң жагына жабасыз. Россиядамын, намаз окуйм, бирок пешим намазына жетишпей калам. Куптандын астынан окуганым туурабы? Же асыр намазынын астында окуп койсом болобу? Анан оюма ар кандай жаман нерселер келе берет. Ширк, күмөн, намаз окуп жатканда дагы даже кабыл болдубу намазың туура эмес, окуп атасың деген сыяктуу. Чындыгында аябай кыйналып кетем кээде. Мен ушундай адаммынбы, же шайтан салып жатабы деп. Бул шайтандан. Ойлонбоңуз бул тарап. Кудайга шүгүр. Ошол Россияда ушунча намаз окугансыз, сиз азаматсыз.
Алла разы болсын. Альхамдулилля, қолыңыздан келген намазды оқып атасыз. Ошондой мамлекетте, ошон үчүн иншалла сизге мынандай рахмат, мынандай ойлорду бар. Вообще ойлонбоңуз бар. Айта бериң, мен намаз бәрі оқи берем деген. Көңіл бурбаңыз. Устаз, көп тилденүү даратты бузабы же бузбайбы? Көп тилденген даратты бузбайт. Бирок тарбия үчүн ушул дарат алганда тил менен кылган күнөөлөр кечирилет. Кайра тарбия дарат алганы мустахаб дейт алымдар. Эки өлкөнүн ортосунда согуш чыгып кетсе, эки жактын чек ара кызматкерлерин бири-бирин атышып өлтүрүшөт. Ошол күнөөбү дейт. Аллаху акбар, өтө оор суроо бул. Өтө оор суроо. Бирок мамлекетти мекенди коргоо бул милдет. Шариятыбызда да бул чоң милдет тугандар. Буга иншалла ниетке жараша Алла таалам коргонуу ниетинде болсо эчтеке эмес. Басып алуу ниетинде болсо бул чатак бул. Эки нерсе бар да бизде. Басып алуу бар, коргонуу бар. Бирөөнүн жерин, бирөөнүн малын, бирөөнүн үйүн, ошо агамда басып алуу, бул чатак. Бунун жайы дозокто. Коргонуу болсо иншалла андай болбойт. Мен баламдын аты Харун коебуз деп Арун койгонбуз. Боло береби устаз? Боло берет. Устаз, биз ажырашканыбыз, ортодо бир кызыбыз бар. Атасы кызынан кабар албайт. Кызымды атасыз кылгым келбейт. Жалдыратып, жарашалы жалгыз болбосун, бир туугандары болсун десем, жок деп кызынан отказ жазды. Өзү чет жактарда жүрөт. Устаз, баласынан отказ кылган адамды күтүп жалдырабай эле койсом, кызымды да кийин катташтырбай койсом, күнөө мага жазылбайбы? Аллаху акбар. Жок, эми кийин чоңойгондо андай кылбаш керек эми. Катташтырбай коюшка жакшы эмес. Бирок мунан күнөөнүн баардыгы атасына жазылат. Анан бул отказ берсе, астагфирулла, кандай ата бул? Эми азыр көп нерсеге таң калбай турган эле доор болуп калды го. Тофик деген эмне? Риякөр деген эмне? Тофик деген жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берилүү Алланын тарабынан. Буну тофик дейт. Риякөр деген кожо көрсүн, эл мактасын деген сөз. Эл айтсын. Алланын ыраазычылыгы эмес, элдин ыраазычылыгы. Намаз бүткөндө 11 салават айтканда пайгамбардын үйүнө, үй бүлөсүнө салам салават болсун деп эле айтам. Сахабаларына деп өлгөндөргө Куран тилават окуп бүткөндөн кийин Кудайга, пайгамбарга дагы дуа кылам. Ошондо сахабаларына деп айтам, туурасын айтып коюңузчу. Боло берет. Пайгамбарыбызга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, кыямат күнгө чейин сахабалардын артынан ээрчигендерге деп дагы кошуп коюңуз. Бизге да соо тийип турсун. Дагы Адам алейхиссалам пайгамбардан баштап Мухаммад алейхиссалам пайгамбарга чейинки пайгамбарларга салам салаваттар болсун деп айтам. Албетте биринчи пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга деп ушу туура. Туура. Апам менен аялым урушуп кетип, аялым кетип калган. Бир айдай болду. Уже барып сүйлөшсөм бара албайм, кантип жашайм дейт. Такыр болбой жатат. Квартирага жашайлы деп ата энем квартирага чыгайын деп айтсам, жаман көрүп жатышат. Кандай кылсам болот? Аллаху акбар. Аз башында мен сөз айткандай туугандар, кечиримдүүлүктү таркатайлы. Мухаббатты таркатайлы. Ылдүйөдө сөз болот, ошо менен эле бир кек сактап эле, тырышып эле жүрө бербей, кичине жумшап, өткөн кетти, көз жумуп, болуптур, салам алейкум деп, кечиришкенге өтөйлү. Кечиришкенге өтпөсө, жашоо кыйын болот. Кечиришкенге өтсөк, жашоо оңой болот. Кечиришкенге өтө берели, жашоону кыйын кылбай. Кудай кааласа иншалла. Бирок мына эми жашоого эркектер мойнуңарда сөзсүз бир комнаталуу болсо дагы камсыздоо, турак жай эркектин мойнунда милдет бул. Эгерде мен жок апаңар менен жашай албайм дей турган болсо, анын талабы шариятта орундуу. Бирок сиз көндүрүңүз, ал сиз дегенде жанын бериш керек да. Каякта жашайсыз, кандай кыласыз? Макулбу? Ошон үчүн иншалла, же болбосо ошончо таптакыр болбосо, ата-энеңердин жаны, кошуна, же болбосо жакыныраак жерде барыла, барып кызмат кылып турула, өзүңөрчө жашап турула. Үй бүлөнү да бузбаңыз. Ата-энеңердин дуанын алыңыз. Азыркы учурда TikTok жана Instagram соц түйүндөрдө аял кишинин сабагы өтүп жаткан видеолору көп таркап жатат. Бул нерсе шариятта туурабы? Сиздин оюңуз кандай? Шариятта туура эмес. Мен турмуш курганыма 1 ай болду. Күйөөмдүн апасы таккан сөйкөнү жоготуп алдым. Күйөөм жаман болот тап дейт. Бактысыздыкка эч тиешеси жокпу? Аллахым разы болсун. Жок, эч кандай тиешеси жок.
башка сөйкө алып эме кыла берле, тагына берле. Устаз, мен 10 жашымдан баштап ороза кармап баштагам. Ошондо бир жолу жаңы жазалган кыямды жеп койдум эле. Кафарат кылып кармап береминби? Ошол убакта балагатка чыга элек болчумун. Жок, кафарат жок балагатка толо элек болсоңуз. Үйүбүздө душ жок. Кышы менен эшиктен гусул алдым. Суугураак болгондо башымды мойнума чейин жууп, кургатып, шапке кийип, анан эшикке чыгып, денемди жууп, гусул жарайбы дейт. Азыр үйдө эле бир чекеге эле жөнү чоңураак тазике же ошондой идишке эле жууп алса болот бул. Андай эмес. Субханалла, кээ-бир мына Өзбекстан, Тажикстанда мурунтан диндерди кармап келгенде, эң кембагалдын үйүндө деле үйдүн бир бурчунда эле мындай тартып койгон. Шырма. Клёнка менен эле, ошондо ал бир эле адам жөнөп ата турган, отуруп эле жуунуп ала турган. Бул тазалык да, ден соолук, ибадат да болчу. Убакыт болуп калды, эмне болду? Менин жолдошум өткөнүнө 8 ай болду. 27 жашында кайтыш болду. Атасы өткөндө балам 1,5 жашта. Экинчи балам 7 айлык боюмда калды. Балдарым тил чыгарып Куранды үйрөтсөм, сооптор атасына жетеби? Сөзсүз жетет. Сөзсүз жетет. Тарака валадан ястагфиру лаху мин ба'ди маутихи дейт хадисте келет. Ушундай сооптуу иш адам өлгөндөн кийин дагы аркасынан сооп жете берет. 7 түрүн пайгамбарыбыз айткан, бирөөсү ушул. Ушундай перзент уул же кыз таштап кетсең, артыңдан дуа кылып турган, истигфар кылып турган, бул да сооп. Россиядан Романовский кой келди. Ошол адалбы же кандай дейт? Адал эле, койдун бардыгы эле түрү адал. Хына менен көлгө, колго сүрөт тартса болобу? Гусул өтө береби? Хынада өтө берет. Бирок баягындай сүрөт тартканда жаратылыш же ушундай сүрөттөр болсун, оймо чиймелер болсо мейли. Бирок адамдын сүрөтү болбосун. Менин агамдын өтүп кеткенине 2,5 жыл болду. Мурда айылда имам болуп жүргөн. Илимди молдого айтып агама Куран түшүртсөк болобу? Сөзсүз болот. Куранды иншалла өзүңүздөр окуңуздар, туугандар болбосо, ошо илимдүүлөргө айтсаңар да карылар хатым Куран кылып беришет. Мен майларды эритүүчү каражаттарды сайдырып, бетимди арыктатсам болобу? Себеби ден соолугума байланыштуу гормон дарыларын ичип толуп кеткем. Эми дарыны токтотуп арыктасам да бетим калып калды. Себеби гормон дарылар бет, моюн тарапка майларды чогултуп кийин кетиши кыйын экен. Мен мынаны жакшы эле билбейм. Бирок ушул эрежени билем, акыркы күндө ушу окшогондор көбөйдү да, бул ден соолукка зыян. Кээ бирлер тренировка кылып, бул чоң түшүн да бир немелерди ичет. Азыр кичине көрүнөсүн. Бирок кийин барып сөзсүз последствиясы зыян тебет буга. Кандай болбосун? Ошондой эле дагы мына азыркы майларды эң жакшысы азыраак жеп, көбүрөөк кыймылдан. Ден соолуктун сыры ушул. Аз жеңиз, көп кыймылдаңыз. Эч кандай тияк-пияк добавка, пищевой баракат-саракеттердин кереги жок. Кыргызстанда алхамдулилла бизде көп азыктар оригиналда. Мынандайынан жетет. Шоколадты азайтыңыз. Пепси мына баракат-саракеттерди азайтыңыз. Калганын азыраак жеп, көбүрөөк кыймылдаңыз. Мына биздики алхамдулилла мурдатан кан шорба деп коет эле, кой, эт, баары эле жакшынча. Ошон үчүн мына азыр мен айтат элем, мына билбейм мындай кандай азыр кетирет кетирбейт. Ден соолугуңуз ошого эле такала турган болсо, анда макул. Бирок ансыз деле кыймыл аракет менен кетире турган болсо, ошого жетпейт. Сиз айткан элеңиз го, мекенге кызмат кылуу эркек балдар үчүн милдет деп. Мен 18 жаштамын. Күзүндө аскерге барайын десем, ата-энем каршы болуп жатат. Акча менен эле бүтүрөбүз деп. Эмне кылсам болот? Баарыбыз акча менен бүтүрө берели? Аскерге эч ким барбай эле койсун. Аны эртеге ким коргойт анан? Урматтуу кыргызстандыктар, ата-энелер, балдар баарыбызга кээ бир мамлекеттерде кыздар кызмат өткөрөт. Служба кылат. Бир картошка арчыса дагы, бир мык какса дагы кызматка жибериң.
Мекенди коргобосо анан ким эртеге бул? Жөн эле мекенди сүйөбүз, мекенди күйөбүз, ал менен иш бүтпөйт. Жөн эле о кыргыз эл, батыр эл, жөн эле сөз менен эле бүтпөйт. Жөн эле бүтпөйт туган. Азыр заман башкача заман. Ааламды көрүп атасыз. Сактыкта кордук жок. Сактыкта кордук жок. Баярдыгына даяр болушубуз керек. Бирөөгө жамандык кылбайбыз. Бирөөнүн мал, мүлкү, жери бир карышы да кереги жок. Бирок өзүбүздүкүн бербейбиз таксыр. Кечиресиз. Жөн эле бербейм деп эле башты мындай салып бере турган ата бер, башты кесе бер дегенге андай баш бекер жок баш. Ошон үчүн биз балдарыбызды азыртан эле өзүбүз дагы, балдар дагы мына канча эркек болсо бардык кызмат өтүш керек. Даже мисалы бүгүнкү күндө да бизге айтсам мен барам мисалы. Андай эмес да. Биз балдарыбыз кичинесинен ушуга тарбиялашыбыз керек. Акча менен бүтүрүп алам деп. Мекенди ким коргойт анда? Албетте бир нерсе кээ бирлер көбүнөн угабыз. Дедовщина деп. Өткөндө бирөө аябай жакшы жазды. Мурда ушу дедовщина кылып тияк неме кылып койдук, азыр динде түшүнүп, эми ошолорду каяктан тапсам болот, кандай кечирим сурасам болот деп жүрөгүнө иман орногон экен да. Азамат Ошон үчүн дедовщина деген алып коюш керек, андай жок нерсе ал. Ал жерге бар кызмат кылсын, мамлекетке кызмат кылсын. Стройбат дегени бар, ушунча коркок болсо стройбатка барсын. Картошка арчысын, жо туура да, кирпич койсун. Бирок саартан кечке алхамдулилля бир салым, бир мамлекетке бир кирпич же болбосо ошо границага бир зым тартканга дагы жарайттыр. Тамак пышырганга жарайттыр болбоду дегенде. Пайгамбарыбыздын доорунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабият аялдарды дагы ошол жаракат алгандарга медсестра катары ошолор да барышчу. Сахабалар бирөөнү кордогонго жаралган эмес, өзүн коргогонго жаралган. Өзүбүздү, мекенибизди, ата энебизди, аялыбызды, динибизди, бала чакабызды, ата энебизди коргосо ким коргойт аны? Ошон жөндөн эле курук сөз, батырыбыз, кыйынбыз деген токтотуш керек булардын бардыгын. Анан реальный эртеге көрсөтүп коет ким экенин. Майдан азыр мурун жөн курулай сөз өтпөйт. Ошон үчүн ата энелерге баары суранычы, жибериш керек таксырлар, жибериш керек. Балдар машалла тарбия алып келет, жакшы болуп келет. Ал жерде намаз, таарат, бардык жагынан алхамдулилля жакшынакай камсыздашыбыз керек дагы. Иншалла балдарыбыздын бардыгын окууга, ошого жибериш керек кызматка. Акча менен бүтүрө берүү менен болбойт таксырлар. Мамлекетти сактаган, коргогондорго улуу сооптор. Ошо граница тургандарга рахмат, Мынандай сабак өтө албайт элек болбосо. Мынандай сабак каяктан өтөсүн? Эгерде чек ара маселеси проблема болсо, каяктан сабак өтөсүн? Көрүп атасыздар го, жакын жака барбай эле. Азыркында марттагы эле окуян эле, башка жакка өтпөй эле. Россия, Украина эмне болот? Бул чекеси. Орустарда бир жакшы сөз бар. Хочешь мира, готовься к войне. Тынчтыкты кааласаң, согушка дайын бол дейт. Согуш жаман нерсе. Эч кимдин башына алып келбесин. Бирок шаятинил жин, ол шаятинил инс деген бар. Шайтандар бар, инсандын келбетинде шайтандар бар. Ошолор менен карамаш. Алар биздин байлык керек, биздин жер керек. Ошондойлорго биздин жүрөк жана кол керек да. Ансыз болбойт ал. Баары мурунтан бул келген нерсе. Ошон үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн армиясы бар. Өзүнүн чек арасы бар. Өзүнүн курал жарак немелери бар. Даярданууга буйрулган. Буга мына жерде отурганыбыз баардык эркектер бир баарыбыз дуа да кылышыбыз керек, өзүбүз даярда болушубуз керек. Баарыбыз. Эми жаман айтпай жакшы жок да. Учур келип калды, мына жакшы суроо берип койдуңуз. Мына баарыбызга керек нерсе бул. Баарыбызга керек нерсе. Ошо чек арадагыларга рахмат. Дайыма мен дуа кылам. Чынын айтайын. Себеп биздин ибадатыбызга шарттарды ошолор түзүп берип атат. Ошолор Кыргызстанда канча намаз окулуп атса, канча сабак болуп атса, канча даават болуп атса, канча зикир, канча илим, канча амандык болсо, бардыгын соогуна шериктеш ошолор, Шериктеш ошолор. Даже кээ бир учурларда добровольный кызматкерлер да чыгыш керек. Сөзсүз эле карап туруп эле, мына азыр эмне деп койчумун, эрте жазда, анан күздө призывтар болот го, ар ким ар жакка качат. Бирок алардыкы деле мына кээ бир немелери туура да. Себеп дедовщина ал жакта көптөп уруп тепкилеп, ким баласын айнытканга берсин? Эч ким баласын
Ушу менин баламды ушу бир инвалид кылып койсун деп бербейт да. Ошон үчүн бул мындай жахалатты, бул караңгылыкты жокко чыгарыш керек. Бунун үчүн өзү алхамдулилля мамлекет мына аскерлер жана башка немелери бар, ошону ыймандуулар келип атат, карап атат, түшүнүп атат. Наоборот, бир туугандай, бир муштумдай болуп, ушу бөлүнгөн жерлерди иштеп, бардыгы ушу атканды дагы үйрөнүп, чапканды дагы үйрөнүп, коргонгонду дагы үйрөнүп, бардык жагынан жакшынакай үйрөнүп, чың алып, билимди дагы алып, Алла менен дагы дуа дагы кылып туруп келиш керек да. Барыш керек. Күйөөм акыркы убакта ичип жана чегип баштады. Себебин сурасам, жөн жай эле балдар менен олтуруп калдым дейт. Эрди эр кылганда, жерди эр кылганда, жер кылганда аял деп коюшат. Ошон үчүн мен эмне кылсам ичпей калышы үчүн дейт. Сиз жакшы кызмат кылыңыз. 5 убакыт намазга бекем болуңуз. Үй таза болсун. Дайыма жылмайып тосуп алыңыз. Мас болуп келсе дагы, урушса дагы жылмайып тура бериңиз. Дуа кылып, садака берип, зикир кылып, жакшы көңүлүн тапканда, настроение жакшы болуп калганда анан айтыңыз. Канча жашайбыз Кудай билет. Бирок бир күн жашасак да бактылуу жашайлы. Алла Тааланы разы кылып жашайлы. Сыйлап бирибиз жашайлы деп аялы күйөөсүнө айта алат. Бирок ушунун баардыгын кызматтан кийин. Качан? Кызматтан кийин. Биринчи башта ла баштаса, дагы тополоң чыгат анан. Кызмат кылып, таза кармап, тамак аш, мел ичип келип калды башка. Акырындан киши соолойт да бар, саарылап турат да. Жакшынакай путу колу башына массаж кылып берип, кичине көңүлү жибип, ушундай болуп калат. Адам баары бир ушундай. Анан ошол жерде анан кийин айтса сөзү өтүмдүү болот, таасирлүү болот. Чогуу акырын даватка чыгып келгиле. Эң аракты таштай турган мындан оңой жолу мен көрбөй эле турам бүгүн. Биз күйөөм экөөбүз баш кошконубузга 6 жыл болду. Ортобузда 4 уулубуз бар. Күйөөм көбүрөөк ичет. Ичип келсе эле сени менен ажырашам деп көп айтат. Мен ата-энем туугандарыма асылат. Оозунан адамчыдагы уят сөздөр менен сөгүнөт. Өзүнүн каалаганын кылып, күйөөсү жок аялдар менен да, күйөөсү бар аялдар менен да көп жүрүп кетти. Биринчи үйлөнүп жатканда нике окуткандан сырткары 3 жолу нике окутканбыз. Күйөөм ичип алып эле талак деп айтып салат. Бардык кылгандарын кечирип, балдарым үчүн деп жашап сабыр кылган сайын мени тебелеп кайталап жатат. Башка аялдар сыяктуу күйөөмө катуу каяша да айткан эмесмин. Көзүнө тике карай албайм, сыйлайм. Эмне кылсам болот? Аллаху акбар. 4 бала. Сизге эмне деп айтасыз бул жактан? Күйөөңүзгө Алла Таалам инсап берсин. Инсап берсин. Ана мына ал эми кайра нике кыла берген ал ар бир эркектин мойнунда шарият 3 эле талакка укук берген. Андан ашыкча жок. Талак берип жашай бере тургандайчы. 3 эле патронуңуз бар. Кеттиби? Аллаху акбар, ал аял сиздики эмес ал. Ага чейин ойлонуң. Ага чейин. Ошон үчүн сиздер сөзсүз мына муфтиятка барып, фатва бөлүмүнөн жакшынакай маселеңерди биринчи тактагыла. Азыр никеңер болобу, болбойбу? Андан кийин анан суроо анан. Инсап тофик берсем, азыркы мурдагы суроого жооп бергенде эле сизге да ошондой. Сураныч, сизден 21 жашта жесир калдым. Башка турмуш куруу ниетим жок. Балдарыма туура тарбия берейин деп жатам. Кээ бирөөлөр турмуш курбай жүрүү макру деп жатат. Бирок жолдошум менен бейиште да бирге болууну каалайм. Машалла. Алла кабыл кылсын, эми карап көрүш керек. Адам күнөөгө коркунучу болбосо, ибадат менен жашоосун өткөрсө, макул, ыктыярдуу. А ибадат менен жашоосун өткөрө албай, күнөөгө батып калыштан коркунучу боло турган болсо, анда турмушка чыгыш керек. Менин жолдошум сенин туугандарың менен катташпайм дейт. Өзүм да базарда иштейм. Үй турмуштарга жардам бербейт. Балдарыма өзүмө кийимди өзүм алам. Көңүлү келсе аперет. Тамды да салганда мен да акчанын жарымын мен берем. Ошол туурабы? Алла разы болсун. Аллах акбар. Өзү шариатта эркекти милдеттүү кылганда. Ошого сиз жардам берип атасыз, сизге рахмат. Акчага, башкага. Бирок алхамдулилlah азыр мурда айткандай, катын жакшы, эр жакшы.
Вазир жакшы, хан жакшы дейт. Иншалла сабыр кылып, таквалык менен, жакшы насаат менен, ылдый сөздөрдү кечиримдүү болуп, жута билип, аракет кыла бериш керек, жакшы үмүт менен. Үмүтсүз болбош керек. Жакшы жашоо болот Кудай кааласа. Биз өзүбүздөн баштайлы оңолууну, баары жакшы болот. Мен Куран окуй албай, биз иштей турган жерде тажвид менен окуй турган адам жок. Ошон үчүн имам болуп намаз окуганы болобу же болбойбу? Эң түзүгүрөөк билгениң өтө бергиле имамга. Устаз, даватта 1 рекет намазың 1000 рекет намазга жүрөт дейт. Ошондо 2 рекет багымдат намазынын казасын окусаң, 1000 рекет казасын кутуласыңбы? Мындай кылайлы. Сиз мага $1000 карыз берип туруң. Экөөбүз даватка чыгып туруп, мен $1 берип коеюн сизге. $1000 жүрөт да, туурабы? Азыр мен $1000 карыз алам сизден. Я, макулбу? Даватка чыгайлы дагы, мына даватта $1 $1000 жүрөт деп $1 берем сизге. Ошо мен кутулам мен сизден. Болобу ошол? Инсан менен инсан кутула албай атат ана. Алланын мойнундагы карызды кандай кутулат? Нафил саваптар кете берет, туура. Бирок фарыз карыз ал бөлөк нерсе. Аны кутулуш керек. Өткөндө да ушундай суроо берип атат эле баягы. Меккеге барып 100 000ден го окуп койсо, аларга дагы айтып атат элем, ай, мына жерден 100 000 сом карыз мага бер, Меккеге баргандан 1 сом берип коеюн, мына кутулдум деп. Ошого антип болсун. Устаз, кээ бир адамдар жай намазын алып келип, мечиттин ичине салышат. Ушул туурабы? Ойлоно берем, ал башка жерлерге дагы салынган да деп. Өзү мечитте өзү жай намазда, кажети жок. Бирок кээ бир жай намаздар бар го, мындай сүрөт менен алдыга турсаң кичине адамдын келбетине сүрөтүнө окшой берет да. Ошон үчүн мындай однотонный жай намазга жетпейт. Оймо чиймеси жок жай намаз алыңыздар. Эң жакшысы ошол. Хушу хузу пайда болот. Ой тияка бияка бурулбайт. Эгер ошондой болуп жай намазын кээ бир адамдар бар, эми өзүнүн жай намазына ибадат кылгысы келет. Ага деле аны жаман көрбөңүз, жаман ойлой бербеңиз. Ал деле сизге окшогон мусулман ар жерге коюп келип эле жай намазды алып келе бербейт да. Жакшы ойдо болуңуз. Өзүм намаз окуйм. Балдарым менен үйдө 5 маал таалим баары бар буюрса. Бадышам аз күндө келет 4 айлык даваттан. Машалла. Менин 7 айлык боюмда бар эле. Күндөн күнгө кыйналып жатам, оорлошуп. Даарат алганга буттарымды жууганда колум жетпейт. Саждада отуруп туруп кыйын болуп атат. Кеңешиңизди бериңизчи. Биринчи жолу ушун мен бадышам деп, Кана аялдар бардык эле бадышам десе, чындагы эле аялдын бадышасы ошо күйөөсү болот ал. Бардыгы ошол болуш керек. Ал бейиши ошол. Бадышасы ошол. Пайгамбарыбыз айтат го, саллаллаху алейхи вассалам. Кайсы аял дүйнөдөн көз жумса, күйөөсү разы болгон абалда түптүз бейишке кирет дейт. Көрбөйсүзбү? Ошон үчүн машаалла күйөөлөр, алардын бейиши дагы, аялдар, силердин бейишиңер, күйөөңөр, бадышаңар да биринчи жолу ушун, машаалла. Мубарак болсун, бактылуу болду. Бирок мыналарга кыйналбай эле болду, саждага, рүкүгө барбай эле, отуруп эле намаз окугула. Буларга алхамдулилlah шарият уруксат берет. Өзүм Алматыда соода кылам. Товарды Бишкектен алабыз. Бишкекте соода сом менен кылынат. Дайыма иштешкен жерлерден карызга жаздырып товар алабыз. Азыр доллар көтөрүлүп кеткенине байланыштуу карыздарыбызды товар алган күнкү курс менен эсептеп төлөйсүңөр деп жатышат. Ошондо мисалы 850 сомдон алган товарды 950 сомдон төлөп бергенге туура келип калып атат. Азыркы курс менен. Ошол эле учурда алар өздөрү ошол товарды 850 сомдон сатып атышат. Кандай кылуу керек шарият негизинде? Жооп берип койсоңуз, Алла разы болсун. Түшүндүрмө. Биз алган күнү курс 85 сомдон болгон. 850 000 сом товар алсам, ошол күнкү курс менен $10,000 карыз кылып, эми бүгүнкү курс менен 960 000 сом төлөтүп атышат. Ошондо соода сом менен болгондон кийин курс көтөрүлүп түшкөнүнө карабай сом менен эле төлөнбөйбү? Мындай айтылганда. Ал-муслимун аля шурутихим. Мусулмандар өз ара шартташканына жараша мамиле кете берет. Ошон үчүн сөзсүз эмнеден болсо кичине кыйын болсоңуз дагы, кыйналсаңыз дагы чыдаңыз. Сом менен болдубу? Сом менен бериңиз. Доллар менен болдубу? Доллар менен бериңиз.
Кээде буга зыян, кээде буга зыян болот. Сөзсүз. Курс азыркындай болуп аткандачы, бирок ошол жерде сиздин убадаңыз бүгүнкү күндө сом менен болдукпу? Сом менен эле бериңиз. Эгерде ошол учурда эле мына сом менен алдыңыз, бирок сиз кайтарганда доллар менен кайтарасыз, доллар менен мынанча сом болот дей турган болсо, анда доллар ол 200 сом болуп кетсе да доллар менен кайтарганга туура келет. Ошон үчүн демек сиздердин өздөрүңүздөр өз арадагы шартка байланыштуу болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Достор менен келишип 10 килограмм этке чагылып кошмой чогултуп келгенбиз. Эттин баасы 300 сом болчу. 10 той өткөнгө чейин. 10 тойго жеткенде эттин баасы көтөрүлүп 400 сом болду. Кайра бул келишим жокко чыгарылып 3000 сомдон бермей болгонбуз. Көп убакыт өткөндөн кийин үйлөнө элек кээ бир досторум келишим бузулганына карабай мен этке чагып кошмой бергем. Алар дагы этке чагып берсин деп жатышат. Суроо, этке чагып алган адамдыкы дуруспу же этке чакпай берген адамдыкы дуруспу? Наразычылык кимдики өтөт? Экөөңкү тең дурус эмес да. Буну ким айтты ушундай баштагыла достор? Азыр мынакей. Өткөндө эле ушундай сабак болгон. Мынандайларды токтотойлу. Азыр баары бир эртеби кеч недовольство, наразычылык болот. Бирөөнүкү мындай болуп калат, бирөөнүкү мындай болот да, сөзсүз жашоо бирде турбайт да. Ошон үчүн бул нерсе ыктыярдуу. Ким канча кошсо, ошончо кошсун, болду. Жок нерсени милдеттендиртип, эми бүгүн проблеманы бизге башыбызга таштап атат да. Ошон үчүн эки тараптан тең наразычылык. Эми бул жактан эми кичине тиги түшсүн, сиз кичине көтөрүлүң, ошодон башка жол жок чечкенге. Ал дагы терештип тура бербесин, жок, ушул деп эле. Бул дагы көтөрүлбөй тура бербесин, жок, мен да ушул депчи. Бул кичине түшсүн. Сиз бир аз көтөрүлүң да, маселе чечиң, bundan кийин буну токтотуң. 4 балам жылына уда төрөлгөн. Азыр 5-чи балама кош бойлумун. Өзүмүн ден соолугум үчүн алдырсам болобу кичинекей? Кичинекейим 1 жаш 6 айлык. Эми жакшы эмес, буга чейин сактанышыңар керек эле, эгерде ушунча болсо. Эми атайм, Алла Таалам перзент берип аткандан кийин жакшы нервничать этпей, физкультура басып, курсак тойгозуп, көп ойлонбой, өзүнүн да ден соолугуна карап, эми алхамдулилlah жак төрөп алыш керек. Жөн эми алдырганда эмне ал? Биз телефондон кыбланы карап намаз окуп алсак, бирөө келип кыбла башка тарап болчу деп окуду. Ал Москва шаарында болчук. Кайра башынан окубадык. Кандай кылсак туура болот эле? Туура эле силерге да кайталабайсыңар. Бир намаз учуру болуп калдыбы? Тахарри деп коет. Кыбланы карап, же болбосо бирөө айтты, же күн чыкканда карап, мурдагылар жылдызга карап, кыбла ушул жак экен деп намаз окуп бүттүңүзбү? Кийин ошондо местный бирөө келди да, бул жак эмес эле. Бул жак эле десе, намаз кайтарылбайт. Аял киши таратылганда чачын өрүп алыш керекпи же түйүп алып деле алса болобу? Экөөндө деле ыктыярында. Кандай удобный болсо. Биздин организациялар товар алышып, чек жаздырышканда жолубузга чыгарып алалы дешип, кымбатыраак жаздырып алышат. Биз болсо жаза албайбыз антип деп, только бланка и печать басып, өзүңөр жазып алгыла дейбиз. Ушул кылганыбыз туурабы? Алла разы болсун. Тура эмес, сизден да Алла разы болсун. Печать бланка берип туруп каалагандан жазып алат да. Анан көрөк булар ошондой болуп атса, жол киресин ачык эле айтып эле ушунча жол керек этет деп эле жаздырып алсын. Бул жалганга кирип калат. Бул жалган. Устаз, Кудайга шүгүр 2 балам бар. Күйөөм чечкинсиз мени кемсинтип келишет. Анан менин суроом, эркек иштеп багып тиргиликке умтулбаса не кылыш керек? Дуа кылыш керек. Башка эмне кыласыңар эми? Аракет кылгыла чогонан. Да, кайненеме кайнатамдын колунда турам. Күйөөм жалгыз уул, Москвада иштейт. Кайнатам жаман сөз менен тилдеп үйдөн кууду. Бирок мен кеткен жокмун. Ажеке, күйөөм да мага анча көңүл бурбайт. Дайыма өзүмдү кемсинткендей керек. Керек эмес буюмдай сезем. Менин да бактылуу жашагым келет. Ажеке, мен жолдошумдан талагымды бер деп сурасам болобу? Күнөөкөр болуп калбаймынбы дейт. Аллах. Ушу биздин келиндерге, кыздарга рахмат. Кайсы үйгө барып ошол жерге сизге бекер кызматчы болсо, аны кет деп эмне кыласың азыр? Бирөөнү чакырсаң акча бересиң го. Идиш аяк жууганга да азыр акча. Туурабы?
тамак бышырган дагы акча, үй шыпырган дагы акча. Азыр үйдү караткан киши таппай жүрүшөт. Булар келини кууп чыгарып атат. Кудай берген белекти жакшынакай күтүп алыш керек да. Алхамдулилля деп. Кичине ылдыйбөдө болсо жакшынакай сөз менен тарбия кылып, бирок кайната тил дегенге акысы жок. Таптакыр акы жок. Ал уялыш керек, Кудайдан коркуш керек.